мырзайымдар жана студенттер. Бүгүн Кыргыз Республикасынын түштүк өрөөнүндө тарыхта биринчи болуп жогорку маалыматтуу дарыгерлерди даярдоочу Ош мамлекеттик университети медицина факультетинин ачылуу аземине арналган митингди ачык деп жарыяладым. Ош мамлекеттик университетинин медицина факультети 1993 ачылган. Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигинин 1992 жылдын 17 ноябрындагы 329 буйругу менен Ош мунун базасында 1993-94 окуу жылында факультет абитуриенттерди кабыл алууну баштаган. Анда дарылоо иши адистиги жана жаш балдар дарыгери, педиатрия иши боюнча 2 адистиктин негизинде жалпы 100 студентти окутуу менен эң алгачкы миссиясын аткарууну баштаган. Анда студенттер бюджеттик негизде билим алышкан. 1993 жылы биринчи мен аспирантурадан келгенде медицина факультети ачылды деп калды. Биринчи жолу ошо биология факультетине көп жылдан бери иштеген Шерикжанов Жумабаев деген биздин врач агай мени сунуш кылды. Биздер жаңыдан ачылып атат медицина факультети, сен ушул жакка келип иштейсиң деп. Мен макул болдум. Биздин ректор Эшимов Бакыт Жолчубеков болгон. Анан дагы мени кабыл алды. Ошондон баштап медицина факультети иштей баштады. Биринчи болуп мен келдим ошол факультетке. Биз келгенде аябай кыйынчылык болду. Бул жерде аудиториялар жетишпейт, китептер жок, база жок, учебный пландар жок. Ошолордун бардык проблеманы чечишке туура келди. Кийинки жылы студенттер экинчи курска өткөнүнө байланыштуу жаңы клиникалык кафедралар ачылган. Саламаттыкты сактоо системасындагы реформаларды эске алуу менен дарылоо жана педиатрия бөлүмдөрү бириктирилип, жалпы практикалык врачтарды даярдоо менен бирге стоматология, фармация, медицина профилактикасы, саламаттыкты сактоо менеджменти сыяктуу бөлүмдөр ачылган. Жаңы ачылган убакта студенттердин татыктуу билим алышы үчүн доктор, профессорларды Борбордон жана жакынкы кошуна өкөрдөн алып келип, студенттердин билимин тереңдетишкен. Медицина факультетинин зданиясы Ош районунда болчу мурун. Азыркы история юридика факультетинин зданиясында болчу. Ошол жерден ушул жерге көчүрүп келген именно Жолборс Жембаевич болгон. Башында барыбыз каршы болгонбуз. Алыс, клиникадан алыс, студенттер кыйналат дегенде мындай деп. Азыр ал киши көрөбөч болгон экен. Мына азыр карабайсыңар, кандай сулуу, кандай кооз жерде биздин медицина факультетибиз орношкон. Мына биздин медицина факультетибизди бүт шаардын бирден бир эң бир көркөмдүү жери болуп калды да. Келген коноктордун баарысы шаарга келсе дагы ушул жерде обязательно көкөрүп кетишет. Медицина факультетинин биринчи деканы, медицина илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген дарыгер, Нью-Йорк илимий академиясынын мүчөсү, интегративдик антропология эл аралык академиясынын мүчө корреспонденти Жолборс Жээнбаев болгон. Ал 1947 жылы 14 сентябрда Ош областынын Ноокат районунун Кулатов атындагы совхоздун Баглан айылында туулган. Ленин атындагы орто мектепти аяктагандан кийин 1963 жылы Кызыл Кыя медициналык окуу жайынын фельдшердик бөлүмүнө тапшырып, 1966 жылы бүтүргөн. Медициналык окуу жайын бүтүрүп, Советтик армиянын катарында кызмат кылган. 1970 жылы Кыргыз мамлекеттик медициналык институтунун дарылоо факультетине тапшырып, окуусун ийгиликтүү бүтүргөн. 1970-74 жылдары Кыргыз мамлекеттик институтунун профсоюздук комитетинин төрагасы болуп иштеген. 94 жылдан бери Жолборс Жээнбаев менен бирге болуп бирге жүрүп калдык. Бул жерде интернатура дегенден кийин анан 97 жылы 1997 жылы нейрохирургия отделения нейрохирург болуп Жолборс Жээнбаевичтин колунда иштеп калдым. Операцияларга бирге кирип 97 жылдан баштап Ожгунун медфагында кошо иштеп 025-те основной операцияда бирге болуп Жолборс Жээнбаевичтин акыры күндөрүнө чейин бирге жүрдүм жанында. Анан ал киши өтө ушундай тажрыйбасы бар, бардык тармактан операцияны жасап, анын көп эмгектерин өзүнүн эмгектери менен кандидаттык докторлук диссертациялар жактырганды бирге жүрдүк. 1977 жылдан 79 жылга чейин Ош шаарынын номер 1 поликлиникасында хирург,
1979-81 жылдары Ош областық ооруканасында нейрохирург болуп иштеген. 1981-86 жылдары Ош облустук куруучулардын атайын ооруканасында башкы дарыгер болуп эмгектенген. 1986-91 жылдары Ош борбордук шаардык номер 1 ооруканасында нейрохирург дарыгери болуп иштеген. Ош шаарында иштеп жатып, 1990 жылы Бишкек шаарындагы травматология, ортопедия жана аскер талаа хирургия кафедрасында профессор Роженскийдин жетекчилигинде кандидаттык диссертациясын коргогон. 1989 жылы жогорку категориядагы дарыгер, 2004 жылы Кыргыз Республикасынын эмгеги сиңген дарыгер наамдарына ээ болгон. Жолбарс Жээнбаев бул башкача инсан эле өзү. Бул кишини менен жүргөн да билет, жанында жүргөн адам, жанында ар дайым жүргөн адам, мисалы мен ошол киши менен көп жүрүп калдым. Декан катары мугалимдердин немеси укугун коргоп, даже мынакта отурган вактада отурган аялдардын укугун коргоп, эми айта берсе сөзү көп. Жакшы агай, аябай жакшы эле. Мына элеси биздин ар дайым жүрөгүбүз сакталат. Агайды көргөн сайын 14-сентябрда агайдын туулган күнү. Бул медицина факультетине тийгизген таасири, кошкон салымы, анча-мынча адамдар айтып кетсе керек ба, убагында өтө кыйынчылык менен декан болду бул киши. Жолборс Жээнбаев 1993 жылы Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетин уюштуруп, 1997 жылга чейин декан болуп иштеген. Жолборс Жээнбаев ушул чоң натиске тууп берди. Ал киши болгондо медфакты жаап коет эле. Салымы аябай чоң. Себеби биринчи декан ушул болгон, биринчи выпусту ушул бүтүргөн. 6 жыл окуп, 99 жылы биринчи выпуск болгон. 100 студент бүтүргөн. Жолборс Жээнбаев мээ жана жүлүн патологияларына, травмаларына байланыштуу өтө татаал нейрохирургиялык операциялардын жасоо ыкмаларын колдонууга жетишкен. Бүгүнкү күнгө чейин мээ жана жүлүн нерв тамырларына 2570 операция жасаган. Көбүбүз таанышып, ушу жора жолдош болуп, үй бүлөбүз менен катташканыбызга быйыл 82 жыл, 1982 жылдан бери таанышпыз да. Ошого айтайын дегеним, бул 50 жылга жакындап калды. Жакшы адам эле. Азыркы мезгилге чейин ал бардык эмгегин ушул өзүнүн билим үчүн, илим үчүн күрөшкөн. Анан дос катары дагы жора жолдоштор менен бардыгы менен бул айткандай аткартып, анан достчулукка бекем адам эле. Мындай шум ажал мындан 3 жыл мурун бул кишинин алып кетти арабыздан. Бирок анын элеси, аны менен болгон мамилебиз ошол мурункудай болуп жүрүп атат. Ошол болгону бул кишинин бул аламдан өтүп кеткени болду. Жолборс Жээнбаев жубайы Чынара Жээнбаева менен бир кыз, 2 уулду татыктуу тарбиялап өстүргөн. Сүйүктүү жар, бактылуу ата, камкор чоң ата болчу. Кыргызда сөз бар го, ата асказо, алато деген. Ошол сөздө азыр маанисин терең деген азыр түшүнүп атам. Себеби ата бул действительно мындай алато экен да. Тем более кыз бала үчүн бул эң негизги поддержка, эң негизги мындай атаңа таянат экенсиң да. Атам өтө мындай сүрдүү адам болчу, өтө строгий болгону менен, бирок жүрөгү абдан чоң, дарыя болчу да. Балдарына, неберелерине өтө мындай мээримдүү ата, мээримдүү чоң ата, мээримдүү тайта болду. Жолборс Жээнбаев Нью-Йорк илимий академиясынын мүчөсү, Кыргыз Республикасынын травматолог ортопед дарыгерлеринин ассоциациясынын мүчөсү, Ош шаарынын башкы нейрохирургу. 1997 жылдын 21 ноябрынан бери Москва шаарындагы интегративдик антропология эл аралык академиясынын мүчө корреспонденти, КМШ мамлекеттеринин анатомдорунун жана морфологдорунун координациялык кеңешинин толук мүчөсү, үзүрүлүү эмгектери үчүн жогорку категориядагы дарыгери, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери наамдарына ээ болгон. Көзү тирүү болгондо 75 жашка толмок. Жолборс Жээнбаевдин медицина факультетинин түптөлүшүнө салымы чоң. Алгачкы бүтүрүүчү катары айта кетсем, биздин мезгилде аябай окуу кыйын болчу, жаңы түптөлгөн медицина факультети болчу. 100гө жакын студент болчубуз, аябай ынтымакта, китептер жетишсиз, материалдар аз болчу, бири-бирибизге
жардам берип китептерди үйүбүзгө алып кетип, ошол жерде атайын сөөктөр күнү түнү ошол жерде окуганбыз. Кудайга шүгүр, азыр менин курсташтарым биринчи алгачкы бүтүрүүчүлөрдөн 90% уже жооптуу медицина тармагында иштеп атат, жооптуу кызматта иштегендер бар. Кээ бирлери директор, ооруканалардын директору болсо, кээ бирлери окуу жайларда директор, кафедра башчылары бар, доценттер болуп жакшы эле иштеп атат. Кудайга шүгүр, билимибизге ушунча Ошмуда медицина факультетинде билим алганыма сыймыктанам, элге кызмат көрсөтүп атканыма сыймыктанам. 2003 жылы медицина факультетинде 1976 студент билим алып баштаган. Анын ичинен 159 студент Непал, Пакистан, Индия, Бангладеш, Түркия, ошондой эле КМШ өлкөлөрүнөн 145 студент, Түркмөнстандан 135, Өзбекстандан 5, Орусиядан 4, Дагестандан 2 студент билим алышкан. Студенттерди бардык кесиптин түрлөрүнө даярдоо боюнча жалпы 19 кафедра иш алып барып, 245 жогорку квалификациялуу окутуучулар жемгектенишкен. Алардын ичинен 15 медициналык илимдин докторлору, 42 медицина илиминин кандидаты, профессордук окутуучулук курамынын ичинде 4 эмгек сиңирген дарыгер, 30 саламаттыкты сактоонун мыктысы. Факультет 10 жыл ичинде 5 ирет бүтүрүүчүлөрдү чыгарып, 723 жаш адистер дипломго ээ болушкан. Бүгүнкү күндө медицина факультетинин материалдык техникалык базасы чыңдалып, 2022 жылдын 2-июлунда Акбура дарыясынын жээгине 5 кабаттуу морфологиялык корпусту куруу иштери аяктады. Кампустун ички фасады оңдолуп, заманбап дизайнда жаңыланды. Мындан тышкары 8 интерактивдүү доска, 2 Пироговдун анатомиялык столу сатылып алынган, компьютердик класстар жабдылган. Бүгүнкү күндө медицина факультетинде 6000 студент билим алат. Анын 2000-и кошуна өлкөлөрдөн келген студенттер. Студенттердин билим алууда активдештирүү жана практикалык көндүмдөрдү бекемдөө, студенттер менен мугалимдер арасында академиялык мобилдүүлүктү кеңейтүү боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Медицина факультетинин студенттери облустук жана эл аралык олимпиадаларга активдүү катышып, байгелүү орундарды багындырып келишет. Жолборс Жээнбаевичти мен ошол бүгүнкү күнгө чейинки медицина факультетинин өнүгүүсүндө өз мезгилинде абдан салым кошкон деп айтмакчымын. Андан сырткары ошол жалпы эле университет медицина факультетинин илимий потенциалын өстүрүү, жаштарды тарбиялоо, биринчи кезекте ошол факультеттин сапаттык көрсөткүчүн көтөрүү деген сыяктуу маселелерде бул кишинин салымы терең деп айтат элем. Ал эми медицина факультети ошол өз ырааты менен ар бир жетекчинин кошкон салымдары менен өнүгүп олтуруп, мына акыркы 5 жылдын ичинде, 10 жылдын ичинде медициналык билим берүүгө мамлекеттик деңгээлде абдан чоң көңүл бурула баштады, абдан чоң мындай бир талаптар коюла баштады. Ошого байланыштуу мындай бүгүнкү күндө биздин медицина факультети республикадагы эң орунду факультетке айланды деп айтсам болот. Бул биринчи кезекте ошол медицина факультетинин материалдык техникалык базасы, ошол университеттин алдында атайын медицина факультеттери үчүн университеттик клиниканын 2013 жылдан бери иштеп жаткандыгы, буга күбө ал эми ички ошол факультеттин ичиндеги кандай техникалык каражат болбосун, кандай заманбап лабораториялык оборудованиялар болбосун, бүгүнкү күндө бардыгы менен камсыздалган. Студенттер үчүн мыкты билим алганга толук шарт түзүлдү деп айтсам болот. Учурда медицина факультетинде 400 профессордук окутуучулук курам эмгектенет. Алардын ичинен 12 илимдин докторлору, 19 айкалыштыруу, 58 илимдин кандидаты, 41 айкалыштыруу, аспиранттарынын саны 177. Профессордук окутуучулук жамааты Кыргызстандын келечеги ар бир адамдын аракетинен, кесипкөйлүгүнөн жана жоопкерчилигинен көз каранды экенин ачык түшүнүп, чыгармачылык менен интеллектуалдык изденүүгө багытталган.